Салам урматтуу достор, Мирел менен Аку алдыңарда кайрадан ушул 10 мүнөттүк подкастта силер менен маек курууга даярбыз. Маекти болсо биз байыркы илгертен кат жазгандай эле жазабыз, бирок бул каттар электронный вариант болот. Комментарийга бөлүшүңүздөр, жазыңыздар. Анда эмесе Аку жанымда учурашайын дейт силер менен. Мен да учурашып алайын. Салам достор, кандайсыздар? Биз баарыңыздарды сагындык, баарыңыздарды жакшы көрөбүз. Эгерде биздин подкастты капыстан бир жерден угуп калып атсаңыз, анда катталып коюңуз, анткени күнүгө таң атпай саат 7де сиздер үчүн жаңы бирден подкаст чыгып турат. Жолдо бара жатып уксаңыз болот, чай коюп уксаңыз болот, боенуп атып уксаңыз болот, бир нерсени оңдоп атып уксаңыз болот. Биз сиздин бир гана кулагыңызды алабыз, башка эч бир көңүлүңүздү, колдоруңузду байлабайбыз. Мирел, анда бүгүн биз улуу ишеним жөнүндө сөз кылбайлыбы, кандай дейсиң? Мурунку подкасттардан бери ишенимдин түрлөрү жөнүндө сөз кылып келатабыз, бүгүн ушул улуу ишеним жөнүндө сөз кылалычы. Негизи ошол айтылгандай эле ишеним, мурунку бир подкастта айтып кеттим эле, ишеним дегенде эмнени ойлоносуң, эмне ассоциация болот дегенде эле бир эле ушул дин кирип кетет да, диний ишеним. Негизи Кудайга болгон ишеним же ошол ойго эле кирип кетет да. Ишенесиңби? Анан мындай суроо болот, сен эмнеге ишенесиң дегенде анан ойлоносуң, мен эмнеге ишенем деп туруп. Ошол эле атеистке болобу, ишенбеген, Кудайды билбеген, Кудай жок деген айткан адамга деле ал деле бир нерсеге ишенет. Ооба. Бир нерсе бул мындай деп ишенет да. Анан көбүнчө адамдар дүйнө кантип жаралган, кантип ишенесиң? Бунун баары негизи кандай биз көргөн эмеспиз, баштан өткөргөн эмеспиз, буга биз ишенебиз. Ооба. Ар бир адам өзү кандай ишенсе ошондого ишенет да. Бирок жалпы негизи ишеним каякта эң туура нерсе? Анткени айтылгандай эле канча адам болсо ошончо ой дейт эмес беле? Бул жакта деле канча адам ойлонсо, ошентип ишенсе, ошонча мындай айтканча дин жаралышы мүмкүн да. Негизичи Мирел, аябай жакшы ойду айта кеттиң да. Ишенбеген адам болбойт деп. Бирок ошол ишеним же туура болот, же адашып калышы мүмкүн. Эң коркунучтуусучу каякта дегенде болуп калат. Анан жок меники туура, жок меники туура, меники туура деп атып 10 адам болсо, анда ошонун чындыгы кимисиники чын? Мына ошону ойлонуш керек да. Мен ойлоп койм, ушу ишенимди туура жакка багыттай турган, ишенимдин чындыгын же болбосо тууралыгын көргөзүп турган бир бизге маяк керек да. Анткени мисалы мен ишенем, менин досум аябай сонун адам, эч качан алдабайт деп. Бирок аны жакшы билген бирөө айтышы мүмкүн, ой жок бул деген аябай алдамчы, бул деген мындай депчи. Үчүнчү адам айтышы мүмкүн, бул деген такыр болбой калган депчи. Мисалы ар кимдики ар кандай да, бирок ал адамдын кандай экенин ал өзү билет да. Анан анысыкандай биздин ишенимдерибиз жогоруда айтылган туурабы, туура ишенимби? Чын эле мисалы атеисттер Кудай жок деп эволюцияны далилдеп келишти. Бул чынбы? Хотя ошого канча деген адамдар ишенди. Азыр да бар ошо атеист адамдар. Кандай болгонун, Бирок ошол эле диндин ичинде дагы Кудайга ишенимдин ортосунда дагы көп бөлүнүштөр бар. Ар кимиси айтылгандай эле кандай көрсө, кандай Кудайды көрсө, түшүнсө, алар ошогонтип ишенип, ушинтип мындай айтканча кылымдан келип дин жаратып коюшкан да. Анан көп адам айтылгандай эле ошол теория эволюцияга да булар ишенген да. Ооба. Анан анын ичинде дагы бөлүнүштөр бар. Ар бир эменин дагы өзүнүн мындай айтканда течениясы болот да, ишеним. Мунун баары кайдан пайда болот? Мунун баары адам ишенген. Мындай болгон деп туруп, анан ушуну жогору адамдарга, кандай десем, жалпы адамдарга чыгара баштаган да, айта баштаган. Анан адамдар ишенип келип, ушинтип көп жолдор чыга баштаган. Чынында негизи чындык каякта? Ошол кайсыга ишенсек болот, анда кайсы туура деп ойлонушубуз керек экен да. Мисалы, эгерде биз дин жөнүндө сөз кыла турган болсок, Кудайга ишенүү десек, мусулман динин алсак, баардык ишенимдин негизи бул Куран китеби болуш керек, чынбы? Ал көрсөткүч. Мисалы, шииттер, сунниттер кимдер гана болбосун, алар ошол ишенимдин башында Куран китебине карманышы керек. Православдар, протестанттар, алардын агымдары да толтурада. Бирок алардын башы барып, алардын эң негизги ишениминин булагы бул Библия, ыйык жазуу болушу керек. Эгер андай болбой турган болсо, анда каш болуп кетет да. Ар бир өзүн чыгарып алат. Ар бир өзүнө закондорду, мыйзамдарды ойлоп чыга алат да, каш болуп калат аяга барыпчы. Анан анысыкандай бир ишеним дегенде бир тирүү ишеним деген түшүнүк бар экен да. Тирүү ишеним дегенчи бул адамды өзгөртө турган, жаратуучу менен тыгыз мамиледе болгон, адамды түбөлүктүүлүккө даярдай турган тирүү ишеним дагы бар экен да. Бул ушул ишеним баардык ишенимдерден жогору турат экен да. Бул тирүү Кудайга ишенүү. Тирүү негизи ошо тирүү дегенде мындай
тирүү деген нерсе бул адам кыймылдап турган нерсе, мына кыймыл аракет жасалган Ооба. нерсе бул тирүү деп эсептелинет. Ошондо сенин ишенимиң кошумча кетсек, анда жылып туруш керек экен, кыймылдап турушу керек экен. Жөн эле ишенем деген эмес, сенин кыймыл аракетиң кандай болот, эмне кылып атасың, ишенесиңби, анда кыл дейт эмеспи эле. Ошондой эле айтылгандай эле дуба кылып турасың, намазың окуйсуңбу, кийинесиңби, мунун айтылган нерсенин баарын аткарасыңбы, аткарып бүт баарын кылып атсаң, анда сен ишенесиң деп айтса болот. Сен Кудай бар, туура Кудай бар деп туруп бирок кылбасаң, анда сенин ишенимиң анда айтылгандай эле тирүү ишеним эмес, Бул айтып атсаң эстеп кеттим сенинчи. Сен сонун ойду баштап кеттиң да. Ыйык жазууда ишсиз ишеним өлүк деген неме бар, Сен айтып атсаң, мен да ушул нерсе эсиме дароо түштү да. Ишенем, ооба, Кудай бар, баарыбыз өлөбүз, баарыбыз акыретке барабыз деп. Бирок сен ишиң аны далилдебесе, анда ал өлүк ишеним экен да. Анда шайтан дагы ишенет дейт, керек болсочу, Кудай бар деп, бирок ал иши кандай да. Анан анысы кандай? Эгер биз ишенсек, бирок ишенимибиз иш менен коштолбосо, анда ал өлүк ишеним. Анда иш болгондо бул эмне болгон иш деген суроо жаралат да. Анда ал кайсы иш биздин ишенимди көргөзүп турат? Ооба. Ошон үчүн мындай ишеним десе эле бул бир ой эле, бир мындай көз караш деп ойлобушубуз керек экен. Анткени ишти андай ишенсең, анда иш көрсөтпөйсүңбү ишиң менен, Кана эмне кылып атасың деп кээде сурайт го адамдар. Эмне кылдың? Кандай адам сен, мындай иш кылып атпайсыңбы дегенде ишиң да көрсөтүшү мүмкүн. Айтылгандай эле ошо ишенимиң өлүк дегендечи. Негизи ушул ишеним кантип келген? Мурун болсо, эгер адамдар көрүп кылган, муну баштан өткөргөн, анан кийин муну келип айтып кетет. Анан бул жерге негизи кээ бир адамдар айтат эмес беле, мен көрбөйүнчө ишенбейм дейт го. Фома неверующийлер алар. Фома неверующийлер. Сен айтат, сен ишенсең, анан болот дейт эмес беле. Мунусу кандай? Мен көрбөсөм, кылбасам, кантип ишенем буга дегенде. Ошон үчүн бул ишеним деген өтө мындай, кандай десем, бир үмүт же мындай ушунчалык сен билесиң бул болот же бул бар экенин, мындай айтканда ошого эле Кудай бар экенин билесиң, ошол сенин ишенимиң, бирок көргөн эмессиң, бирок ишенесиң. Анан бул айтып кеттик, бул бир эле көрбөгөн нерсеге ишеним бар экенин ишенүштө эмес, сен ишиң менен көрсөтүшүң керексиң да. Бул ишеним. Ошол айырма болуш керек. Сен бар экенине ишенесиң, бул көп жалпы адамдардыкы болушу мүмкүн, бирок эгер диний ишеним жөнүндө айтсак, Кудайга болгон ишенимиң ал кичине өзгөчө. Ал кыймылдап туруш керек. Сен тирүү ишенимиң болуш керек, эки тарапка иштейт. Сен тирүү ишенимиң, сен кылып атасың, көрсөтүп атасың ишенимиң. Анан айтылгандай эле өзгөрүштөр пайда болот да адамда. Бул болсо тирүү ишеним, бул Кудай бере турган, Кудай өзгөртө турган, бул ишенимиңе жараштуу сени өзгөртүп турат да. Менин логикам туурабы же туура эмеспи билбейм. Мисалы биз ушул иш дегендечи кыймыл деп атпайбызбы? Мисалы Кудай Муса пайгамбарга илгери таш локтурго жазып 10 насаят берген го. Кудай теңириңди сүй, андан башка Кудай болбосун дейт, уурдаба, мындай деп ушинтип келип туруп, анан кийин жаңы насаятта Кудай өзүнүн улу Иса Машаякты биздин күнөөбүз үчүн берди. Мисалы ушул нерселер баары кабар, бизде кабар, биз маалымат алдык, бирок ишенебизби? Эгер ишенсек, анда ошол нерсени аткарышыбыз керек. Мындай бизде мындай процесс жүрүшү керек да. Угуп, билип коюп, ушундай кийин эмес, конкрет түрдө кабыл алып ишеним менен. Демек, дүйнөнүн акырында, мисалы, баардык көп эле динде айтылганда Иса Машаяк келип дүйнөнү соттойт. Демек, ооба, чын эле ал куткаруучу экен деп ишенип, ошого жараша иш кылган, бул мындай тирүү ишеним белгиси. Тирүү ишеним белгиси чынында. Айтылгандай эле бүт система ошондой, негизи ушундай эмес беле? Сен теориясын өтөсүң, информация аласың, эми анан барып туруп практикага жиберет эмес беле? Эми аткарышың керек дегендей да, ошолой. Тилекке каршы, Мирел, туура айтасың, убактыбыз соңуна чыгалы деп калды. Алкитап Чекит медиа сайтына ар бир угарманыбызды чакырабыз, катталганды унутпаңыз. Андан тышкары +1 301 760 60 70 WhatsApp номерубуз бар. Ал жака дагы жазыңыз жана ылдый жака комментарий кылып жазып коюңуз. Негизи тирүү ишеним, улуу ишеним деген эмне? Сиз кандай ойлойсуз бул тууралуу? Мүмкүн суроолоруңуз бар болсо, анда бизге WhatsAppка ылдый жака комментарийге кылып жазыңыз, байланышып колдон келишинче жардамыбызды бергенге аракет кылабыз. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.